Ассаламу алейкум кыргыз элим. Демократияны бизге батыш жүктөп жатат. Ал ошолордун идеологиясы деген сөздөрдү сиз дагы көп уктуңуз беле? Билесизби? Демократияны бул кыргыздын тарыхый саясий башкаруу системасы. Манас эпосунда кошой атабыз Манаска карата Манас деп койсо барбая түшөт экенсиң. Чала үйлөгөн чанаштай дардая түшөт экенсиң деп айтканда, Манас атабыз критиканы туура түшүнүп, сөз эркиндигинин гаранты болуп, кемчилигин туура кабыл алгандыгын көрө алабыз. Бийлигине таянып камап же сабап ийген эмес. Бул эмнени билдирет? Демек, демократия кыргыздардан негизделген, терең бааланган жана жайылткан идеология. Ошол эле азыркы өнүгүп келе жаткан жана өнүккөн мамлекеттер жаңы гана ал системанын туура экенин кабыл алып, өздөштүрүп, өркүндөтүп жатат. Ал эми учурда Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы жанды кейитет. Муну менен эмне демекчимин? Бүгүн жазуучу, журналист, публицист жана Рухеш сайтынын негиздөөчүсү Олжобой Шакирди УКМК кызматкерлери алып кетишти. Бизге жеткен маалыматтар боюнча 23 августта Олжобой Шакир 50 митингге чакырды деп кармашкан. Олжобой Шакир YouTube социалдык баракчасына жүктөгөн видеосунда камап коюшпасын, тынч жүр дегендерге суроо берип, кыргыз мамлекетибиз Түркменистан жана Түндүк Кореяга айланып баратат. Ал жактарда да баары биздикиндей болуп башталып, аягында эл тынч жашагылары келип, баш ийип беришип, диктатура орногон. Эгерде ошондой болушун каалабасаңар, 31 август күнү саат 11:00 Ала Тоо аянтындагы Манас айкелинин алдында тынчтык митингге жолугабыз деп билдирген. Достор, Кыргызстан бул эзелтен демократиялуу, өнүгүп келе жаткан мамлекет. Бизде сөз эркиндиги деген түшүнүк бар. Сөз эркиндиги бул адамдын негизги жеке укуктары менен жарандардын саясий укуктарынын бири жана маалымат эркиндигинин курамдык бөлүгү экенин билүүбүз абзел. Эске сала кетсем, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 39-беренесинде тынчтык чогулуштарын өткөрүү жана аларга катышуу укугу каралган. Ага ылайык ар бир адам тынч чогулуу эркиндигине укуктуу. Эч ким чогулушка катышууга мажбурланбайт.